Казакстандык 22 жогорку окуу жайынын студенттери жаш окумуштуу аттуу республикалык илмий конференцияга катышты. Жыл сайын өтүүчү бул салттуу иш-чара Назарбаев университетинин дубалында 7-ши жолу өтүп, илим кызматкерлеринин күнүнө арналды. Жаштар форумуна арналган маанилүү дата Абай Кунанбай уулунун 180 жылдыгына туш келүүдө. Студенттер улуу казак акыны жана философунун феноменин, анын 21 кылымдагы билим берүү жана илимий мейкиндиктеги ролун талкуулашты. Уюштуруучулардын айтымында мындай конференциялар жана дискуссиялар студенттерге казак тилинде терең изилдөө жүргүзүүгө жана чечкиндик чеберчиликти арттырууга мүмкүндүк берет. Андан тышкары жаштар арасында белгилүү казакстандык ишмерлердин эмгектерин изилдөөгө кызыккан илимий коомчулуктарды түзүшөт. Мектеп бағдарламасы сол кезеңдегі таныған Жалпысынан алганда мектептин программасы Абайдын чыгармаларын талдоо, анын инсандыгын түшүнүү, Абайдын жашап жараткан мезгилин түшүнүү үчүн Абайга карата жаңы көз карашты, жаңы окууну калыптандырышы керек. Ошондуктан эгерде студенттер Абайдын эмгектерин, анын мурасын, Абайдын ырыларын, философиясын, жаңычылдыгын, заманбаптыгы жагынан талдап чыгышса, бул чындыгында күчтүү инсандардын калыптанышына өбөлгө болот деп ишенем. Студенттер жаңашылдык, жаңа заман көз карасымен анализ жасаса, бұл шын мәнісінде бір мықты тұлғалардың қалыптасуына ықпал етеді деп ойлаймын.